Chevrolet'de ayga uçup barattam men жайдан учуп бараттам мен кайра чучук тараттам жолдо катим досум Каспер берди басты кыймыл баттан кыймылдасак чөндөктөрдү акча баса дөңгөлөк айланып ашам нече наскаларды багындырып жазып тарых ырларымды ноталары берет көзү ялган жарык токтобостон күлөнөмүн тастык ташат күбөлөрүм бул жарыштын алдындамын кубатымды үнөмдөбөй бүгүн басып артта калды баары үнүм барын титиретти дана тепеңин ырыскыны тепеңин скей деп туруп Фримандын куплети кетет да дальше. Ассаламу алейкум жигиттер, кандайсыңар, иштер ден соолук жакшыбы? Внуковадан порожняк менен келтам. Внуковага заказ таштап, ал жерден заказ күтүп отурсам 45 мүнөт көрсөтүп аткан, 45 мүнөт парковкага койдум дагы засекать этсем жок. Ортодон бир кашыкка детский кресло менен городтан заказ берген албай койгом кайраткасы. Ошо менен 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чыгып кетти, машинанын количествосу ылдый түшкөн жок. А мен болсо саат 12:20га огородный проездге запись алып койгом. Парковый самозанятый болоюн депчи. Анан вакытта карасам жетишпей калчудаймын, азыр 2 мүнөткө кечигип баратам да. Огородный проездге барабыз, барып туруп парковый самозанятый болобуз. Лимит бүтүп калганда мындай эле паркка өзүмдү прямой кылып эле кошуп алгам. Айткандай паркка кошулганда унутпайбыз жигиттер. Таксинин любой тарифтери, доставканын любой тарифтери, грузовой, пешком, велосипед менен, ат менен айырмасы жок. Вывод, кудайга шүгүр, проблема жок. Анча-мынча суроолор болсо, билген нерсем болсо айтып берем. Анча-мынча жерден жардам керек болсо, материальный эмес, мындай сөздөр менен элечи. Ага да жардам берем, билишимче, билген нерсемди. Опыттар менен анча-мынча бөлүшүпчү. Билбеген жаңы таксиге чыгып аткандар болсо, анткени комментарийден байкап атам, кээ бир менин мурдакы катталуучуларым жок болуп кетиптир ужечи. Бүт эле көбүнчөсү 60% новый зрители деп жүрөт да. Ошондуктан мени тааныбагандар болсо, жигиттер, менин атым Арген, фамилиям Табелов, каналдын аталышы да Табелов деп турат. Такси тармагында эле экономдон баштап ушул бизнес класска чыгып болгон Майбахтан башкасын баарын эле айдап чыктык. Кудайга шүгүр. Анан кийин азыр пока бизнесте. Ошондой. Каналга катталып койгула, лайктан басып койгула. Будущем как бы силерге керектүү бир маалыматтар берип калышым мүмкүн. Көттөгү КамАЗ мени түртүп штрафка тыкты да. Шакал баш. Мейле өлүп кетсин. Парковка бүт барына эле платный болуп калган окшойт. Мурда код жиберчү эле да, мында код менен 2 саат бесплатный болот депчи. Азыр СМС-каны карасам эч кандай код келбепти. Ошондуктан мындай эле киребиз. Эменди алып салган турбайбы? Белки код жаза турган нерсе. Там. Бах, маяқта эмес бар болчу да. Ушака эле токтотоюнчу. Всё, жигиттер, бүттү. Почти до конца даяр болду экен, жарым сааттан кийин. Ошибкалар жок болуп кетет дейт. Маке, жигиттер, моментально кетти уже. Принято эле калды, а так калган жана профиль скоро будет готово дейт. Главный минус 15 жок болду, эксперт рейтинг, аркы беркилер. Профиль скоро будет готов. Жарым сааттан 2 саатка чейин дейт. Айткандай, анан жигиттер, ушу огородныйга келип калсаңарчы. Азыр билбейм, могул жакта кыргыздардын магазини бар болчу. Мен ушул жерде жигиттерге бир реклама карызы болуп калганмын. Жер жүзүнүн баарына карызы болуп эле. Ушу жигиттерге негизи ал тартылган видеосу делечи, видеосу тартылып ошол бойдон чыкпай калганда. Кийинчерээк уже материалдар жок болуп кетип. Ушул жерде зеленый торговый центр зеленый. Огородныйдан эле келсеңер, бурчка келип туруп машина менен токтойсуңар. Азыр мен кирип көрөм, от чагып иштеп эле көрөбүз го. Ал жактан эле эшиктен киресиңер.
эшиктен кирип туруп түйүз бар бересиңер. Банкоматтардан өткөндөн кийин мынакей магазиндин эмесин эле унутуп калдым, названиясынчы. А так. Здрасте. А тут уже поменялись, да, хозяева? Раньше другие ребята работали. Или тот же? Тот же есть. Какие ребята? А какие, бар с ней? Да. Они закрылись, давно уехали. Все понял. Хорошо, спасибо. Жауап калам турбайм. Они давно закрылись, дейт. Блин. Бокеге чалып ошондон сураш керек. Так, анан жигиттер машина боюнча дагы сураптысыңар да. Ауди кандай экен, объем канча, жумушка кандай экен деп менден да сурап калгандар болот. Мындай мини обзор жасап берейин силерге. Деги эле мындай выкупка кандай машина алыш керек. Мен өзүм выкупта жүргөм. Бир Ешка алып, аны БМВга алмаштырып, анан ал бузулуп, аны жасап, шылып аягы ошондо жок болгон ал машиналарчы. Бул болсо мен азыр айдап жүргөн Audi A6 2020-жылкы. 2 объемдуу бензин. Бензин 1 турбина менен. Анан кийин мына шилдикти көрсөтөйүнбү. Бул нерсе кышында чечет экен да, короче. Quattro деген эми бул полный привод деген да. 4 дөңгөлөк аракетте деген. Анан кийин өткөндө бир жалаң Audi айдаган бир киши менен сүйлөшүп калдым. Только Audi айдайм дейт. Мына аныкы A6 экен. 2018 дедиби? 2018'дер или 19 адашышы мүмкүн. Бирок ошолор чистый полный привод экен да. Ал эми мо 2020-лар буларга уже цеплениясына какой-то бир система турат экен. Ошол система турганда, мисалы булар азыр электронный болуп калыптыр да, мисалы арт жагы отуруп калса алды көбүрөөк тартыпчы. Алды отуруп калса арты менен түртүп ушундай күчтөрүн, короче, 4 дөңгөлөккө бөлүп берет экен да. Мурдакы версиялар алар натуральный Quattro болчу экен. Мен шымдын бар, бактын бар, өлгөн турбайм, шойдон жүргөн турбайм. Эми артын айтканда, плюстарын, минустарын айтып берейин. Бул машинанын сидениясы вообще болбойт. Мен отурган айдоочулук сидениядагы арты дагы слишком короткий, бирок аркасы чоң. Мына Ешка пятеркалар отдыхает. Аркасы чоң. Именно ушул машинада эмеси, подсветкасы бар. Доводчиги бар. Дан кетти, жабылды. Доводчик бири бар. Анан бул сиденияны карабайсыңарбы? Өтө эле кыска да. Мисалы отурдуң деп кой. Отурганда бутты карасаңар тыякта. Асыл кыска да, короче, сидушкасычы. Бул машинанын пробеги 135.714. 2 объем. Дизель эмес, бензин. Бензинди ичет, базар жок. Өкүп элечи. От алдырып туруп. Канча ичип аткан? 9,5-10 литр, короче, жол бош болсо ичет. Пробкага салсаңар 15 литрди жутат жөнүнө, смелочи. Так, все в порядке дейт. А так мындай бияктары мындай красивый, өйдөсүндө экраны бар, ылдыйында экраны бар. Билбейм, могу нерсе лимит коесуң, андан кийин круиз контроль. Мен ойлойм кичине неудобныйраак. BMW-ныкын маяктан эле тык бастың, кетти дегендечи. Капотты ачып көрсөтүп эле коюн. Капотты ачканда деле аякта эчтеке түшүнбөйбүз да. Мага айткан боюнча ушу 2 объем барда бир эле турбина болот экен. Тартышы городто, трассада, короче, жата калат. Жакшы эле жетиштүү бүт барчы. Анан таксиге эң эле важный нерсе эмнеде дебейсиңерби? Важный нерсе могу кнопкада да. Кнопканы камераларга келгенде даң ачтың. Кара ушул жерден эле. Кара. Паң. Жаптың. Удобно. Түшүп отурбайсың, камераларды артыңан фалькон турганда ачып койсуң, пассажирди отургуздуң, даң ичине жаап койдуң. Ошондой жигиттер. Анан кийин выкупка негизи эле машина алам дегендер именно бизнескечи.
2020-21-22 жарабайт да, албай эле коюш керек. Анткени могул жыл 2020-лар чыгабы, ар жагы 21-22. Эми лизингке выкупка алсаңар, бир жагы дегенде эле 3 жылда. Эгер 3 жыл калсаңар, 1 жылын не кыласыңар? Азыр машинанын жылын көтөрүш да вообще өтө кыйын болуп калган. Ыргый берет, чыгы берет. Лизингдин акчасы күтпөйт. Анан 2 жыл айдап алып туруп, анан 3-чү жылы төлөй албай, иштей албай же машинаны алдырып ийгенде толку жок да, же комфорт плюска чыгышыңар керек болот. Ошон үчүн ошол жагын жакшылап ойлонушуңар керек. BMW-нын бензинин вообще албагыла, карабагыла да. Бензини 2 объемдогу двигателдагы бензин BMW, короче, 250 000 километр жүргөндөн четинен кете баштайт. Даң. Своевременно алмаштырбасаңар, бензин өтө эле капризный болот экен, капризный мотор болот экен. Дизель базар жок, экономичный. Ешканы вообще не рассматриваю. Ешкан 200 000 келгенден кийин, короче, мындай эле бөлүнүп чачырап кете берет. Ешканды айтып атпаймын мен, выкупка ешкада алып, аны да жасай берип, водяной система BMW-ныкы дагы, Mercedes-тики дагы 200 000. Короче, бүт эменен убагында алмаштырбасаңар, блин, кыйнап коет да. Анан бул Audi билбейм мен го, азыр сузулган жерлеринде эле баягы эшик тияк бияк мычылдаган жерлери бар, бирок мында серьезный поломка болуп элек. Бул машина мен арендада эле айдайм, выкуп эмес, меники эмес, арендада. Ошон үчүн выкупка алам деп аткандар ошол жагын караш керек. Анан хунчи азыр бизнесте выбор деле жок да. Андан көрө баягы ешкалардын деле азыр 6 миллион, 7 миллион, жаңылар вообще 7-8 миллион да. Ошондуктан мен оюм боюнча, мисалы 6 миллиондун 6,5 миллион тегерегинде карап атсаңар, мисалы 2022-23 жылкы пятерка BMW-ларың деле 6 миллион, 6,5 миллион да, дизельныйларчы. Андан көрө семерка BMW алсаңар болот да. Семерка BMW же болбосо S-класс алышыңар керек. Мындай пробеги азыраак, желательно жаңы машина алган жакшы экен да. 1,5 жыл, 2 жыл чоң ремонттор жок, ТО менен аркы-берки кылып айдай бересиңер. А так семерка же S-класс алсаңар, анткени ал жылы примерден чыгып кеткен күндө дагы последний жылды хотя бы эме менен бизнес менен добивать этип койсоңар, 2 тариф болот да. Постоянно 2 тариф болсо жакшы. Анан кийин бир тариф менен бизнеске выкупка 3 жылга алам десеңер, жаңыраак машина алгыла. ГАК кандай машина экенин билбейм, айдап жүрүшөт. Эгер кызыккандар болсо ГАКка дагы обзор кылып берем. Айдап жүргөн балдар бар негизи. Хотя бы алып 1-2 күн айдап көрүп, заодно жумушту көрсөтүп, ошол жагын байкаштырып көрөсүз. Бисмилла деп туруп линияга чыксам эле заказды гаң этип таштайт го. Эми жумушту катырыш керек. 2-3 күндөн бери жаман кыйналып кеттим. Же заказ бербейт. Элден калган заказдардын баарын алып жүрүм. Добрый день. Петровка, да? Ага. Бул балакайды алып келип таштадым Большой театрга. 1041 рубльга. 41 рубльдин налогго төлөдүк. Налог төлөй баштадык уже. Анан болсо азыр по делам коюп койдум эмеге. Карситин офиси бар го. Братан путевкасы түгөнүп калыптыр. Мурда күнү алып келип бергем негизи путевкачы. Машинаны өткөрөм деп атканда анан кайра чалып туруп өткөрбөй калдым машинаны. Путевка алып келип берип койчу дейт. Анан эмне кайра барайынбы десем. Ооба кайра бар дейт. Мындай уже чоңойгон сайын уже бирөө мындай бир жакка жумшаса, мындай не то сезилип калат да, уже не то сезилип калат экен да. Бирок братан да жакшы мындай приказном тоне айтпайт да. Необходимость вообще мындай болуп калган күндө эле айтат да. Я эчки суук болуп атпайбы, метро менен мен аяка жеткиче, андан ары дагы жеткиче аркы берки дейт. Анан кээде ойлонуп кетем, кутуруп кеткен окшойм депчи.
А так мындай машина сашына бир жактардан барып алганда өзү эле уруп кетет метро мененчи. Мен болсо бир жака машина таштаймынбы, аламбы, албаймынбы. Обязательно бирөөгө чалам деп жеткирип койчу, таштап койчу, апарып келчи, өлбөчү, тырышпачы. Эмне болуп атасың? Бир заказ алып. Пассажир написал: «Здравствуйте, да?» Алло. Да, я вот иду к вам. А вы Диароматомед, да, стоите? Да. Ага, все хорошо. Мгм. Спасибо. Сейчас разминка будет. Ат мен агылып туруп уруп кетейин дедим эле. Окушпой калды окшойт что-то походу. Столешников переулка барат экен. Артта машина толуп турат да. Кычап турса. Да, нет, не надо. Спасибо. Baktığımızda наших не шагана. Evet flow, tekrarın bittin üstünden Dönme bütç, bu beni düşünün Break it sound, dile öş Hayattan давно я твой нарку Барын жанамгу, только такку Sen türümü sataşakku Ağızamgу, только takku Bizde var dayın cayında Ego bizde kanda yayılma Aman öyle burcu dayıma